Амансыздарбы, ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесинде ушул жакында дүкөн ачат элем, же бир кафеня ачат элем деп, кафешка иштетет элем деп бир жакшы жерди издеп аткандар болгон болсо, ушул видеону жөнөтүп койгула ошол кызыккан адамга. Биз бүгүн Кузминкидеги халал маркет сатууга чыгып калып, өтө шашылыш түрдө азыр эмне себептен сатылып атат, ал боюнча дагы маалымат беребиз. 70 квадрат метр экен. Метро Кузминкинин 3-убуктан 3 мүнөттүк жөө экен да. Түз эле басасыңар. Мындай көргөз болуп. Жакындап көргөз коюңар, Рустам ака. Нерен? Метро көрүнүп эле турат. Кызарыпчы. 3 мүнөт. Метро 11 болжолду 350 метрдей эле басканда, мындай эле келгендечи оң тарапты караганда, мына жакты көргөз эле. Парковка могу жерде кенен болот, көрүп атасыздар. Наркы беттер кенен, мисалы мындай айткандачы, бир нерсе ачып калсам, парковка жагы кандай болот дегенде, могу жактар шлагбаум жок, жанагы дворлор экен. Бул жагы деле парковка кенен. Односторонный жол да могу жерде, кеңири. Жүргүлө толук маалымат айталык. Күнүмдүк выручкалары 30 миңден 90-100 миңге чейин чыгардык дейт. Жанагы Хан Самса менен жерлешүүнүн ортосунда мына Кузминкиде шагындар көбүз эле билип калдык, Чакан Тимин деген дүкөн бар. Ошол дүкөн, анан бул дүкөндү алып, бул туугандарыбыз 1-2 жылдан бери иштетип келеткен эле. Бул жерде мурда башка эжелер иштетиле, алын продажасынан тартып бергенбиз да. Ошентип эми үй бүлөлүк жанагыдан улам сатып атыптыр да. Мындай айтканда, эжекебиз декретке чыгыптыр. Агабыз жетишпей атыптыр эки жакка. Продавец койсок дейт, өзүбүздөй болбойт экен дейт. Биз келсек жакшы соода болот дагы, анан бирөө баары күйүп иштебейт экен. Ошондуктан издеп жүргөн бирөө жарым болгон болсо, биз алган эле акчабызга саталык деп, биз даже алгандан кийин көп нерсени коштук, ошол эле бага берелик деп атыптыр да. Баасын айтып коем, 1,5 миллион деп атыптыр, эже. Ооба. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ассаламу алейкум. Толук эле маалымат айттым, а? Ооба, рахмат. Мына, халал маркет деп жазып коюптур. Өзүңөрдү вывескаңарды билесиңер. Полный барды жок ичинде 250 миң экен арендасы. Каласа арендатор ИПны иштетсе болот дейт. Каласа өзүңөрдү ИП менен келесиңер. Кыскасы ошондой жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Могу жакка өтүп алың эле. Киргенде эле сол тарапты караганда ушундай жанагы полка бар. Ошол продукт койгонго, башка койгонго дегендей, могу жерде монитор бар экен. Открыто деп, мына монитор бар экен, өдө тараптан көрүнүп атабы. Эшик 24 саат иштеткенге доступ бар. Мына ушундай полный көрүп аткан нерсеңердин баары калат. Бир ушул морозиликтен башкасы. Ушул морозилик ушул фирманыкы экен. Мороженаларын алып келет экен, бул бир жан башына коюлат экен дагы. Кичине кошуп сата берет экенсиңер да, өзүнүн оптун баадагысын алып келет экен. Бул жагына өзүң товарын койсоң да болот экен. Кроме модон башка бардыгы ушул дүкөндөгү бардыгы калат. О, наркы жакта бир эжекебиздин кичине кийим саткан жери бар экен, ал жерде полкалар бар алып кетет экен. Кыскасы дуал ал жагы калат дегендей да. Ушундай полкалар бар, туугандар көрүп атканыңардай. Заман талабына жооп берген, кадимки пятерочка диксидегидей эле полный бардык талапка жооп берген полкалар. Полный калат мына ушул. Көрүп аткан продукттан бардыгы калат дейт. Могу жерде дагы бир морозильник көрүп атасыздар. Бул жакта холодильник, эт койгонго, мынакей мына бир үй бүлө алып иштесе чарчатат дейт да, мындай. Бар жогу жетишет дейт. Мына. Экинчи холодильниги, мындай полкалар спец кое турганын көрүп атабызбы? Спецтен полкалары, анан өдөдө кондиционер бар экен. Кондиционер бар экен. Жакта кондиционер бар. Кондиционер, бул жагынан кондиционер бар. Касса турган ушундай полкасы бар экен. Как мына диксидегидей эле да. Полный бардыгы, оборудованиясы. Бул холодильниги бар экен көрүп атабыз, а? Полкалары көрүнүп аткандай. Мына бул жактан көргөз болуп. Ушундай полкалар бул жакта дагы көрүп атканыңардай, бул жагынан полкалар, ушунун бардыгы калат туугандар. Бул жагы болсо, эжекебиз бул жагын дейт, тааныш эжемдики бул баягылар бардыгын ошол эсеп кетет дегендей кылып атат. Кыскасы бул полный дуал кылат, могу полкадан бардык кетет. Бул жагы дагы эгер бул жерди алып кафе-сафе кылып же суши пицца кылып иштетем дегендер болгон болсо, бул жагыны чоң эле баягы кылат. Кухня кылат дагы бул жагына эже. Вытяжка бар. Вытяжкасы бар мына. Кайсы мынабы? Мына бuyakta. Могу, өдө. Вытяжка бар экен. Кеңири иштетсе боло берет. Ооба. Чайхана кылып деле. Чайхана кылып иштетсе да болот. Возможность бар. Берген, ооба, возможность бар. Рухсат берген деп мына. Бuyakta туалети да бар. Ооба, наракчылык мына. Бул жагында да склад сыяктуу жери бар экен. Наркы жактан киргенге эшиги бар экен. Көрүп атасыңарбы? Экономдоо максатынан бул жагынан да жанагы коюптур, өдө да бир нерселер койсоңор болот. Мына багажниктеги ушу кетет экен. Анан могу жерде
Алып кетчү нерселерибиз бар. Ооба, сидениясы бар экен. Могу жерде ынарактан ал, могу жерде 200 литр бочкам бар. Ошону алып кетем деп. Калган барды калат дейт. Бешилка, сешилкалар өтө көп экен да. Мына шарт полный эле түзүп тур да. Бул жагы душ экен мындай. Мына көргөзүп коюң эле. Полный душ. Душевой кабинасы, ызчу, бардык нерселери бар экен. Кыскасы туугандар ошондой. Эже негизи клиент кандай бул жерде? Клиент проходимость өтө жакшы. Бул жер 5-6 жылдан бери эле иштеп келген. Кыргыздар көнгөн жер. Кыргыздар көп да бул жактарда. Көнгөн. Анан бул ушул тарап высотный домдордагы жашагандар өтө көп. Мына биздин үстүбүздө домдо дагы ошончо кыргыз жашайт. Кыргыздар жакшы. Эт койсок, этке ушундай спрос көп. Этти коюп, өзү эле алганда бир 2000 сомдо каласың да. Ооба. Калган нерсе алсаң бир 3-4 миң сом продукт кылып кетесиң да. Бир клиент эле 5-6 миңдик соода кылып чыгып кетет, например. Бүт семейнийлер, үй бүлөлөр жашайт биякта. 30-40 миңден башталып бир 100 миңге чейин соода болуп атат деп айттыңыз да, толтура болсо жакшы болот депчи. Товарды толтуруп. Канча саат иштегенде ошондой жанагы 24 саат иштегенде ошончо? Жок, биз 15 саат иштеп атабыз. 8ден 11ге чейин. 11де уже биз жабылабыз да, ошого чейин. Эч кандай жалоба алып болгон жок, текшерүү келбей элеби? Жок, текшерүү бүт хозяин өзү чечет анын бардыгына. Эч кандай причина жок сатып дегенде, Мен төрөп калып, биз 2 магазинге успеть этпей калып атабыз. Жолдошум успеть этпей. Ошо бир эле магазинди калтырып туралы деп калдык да. Ошого бул жерди кармабастан иштетем деген өзүбүздүн кыргыздарга саталы деп чечтик. Хозяин менен жолуктуруп, договор деле түздүрүп беребиз. Жакшы экен. Хозяин өтө жакшы, убагында эле аренданы берсе, андан эч кандай эме тийбейт. Анын бул жерде көптөгөн магазиндери бар. Ал только ошо сдавать этип иштейт да. Ооба. Жакшы экен. Негизи метрого жакын жерге мына чоң помещенияга 250 миң өтө жакшы баа экен. Ооба, мына жерде кичинекей эле. Арзаныраак экен. Шаурманыкы эле 260 миң. Бир канча метр квадрат Сашка? Шаурманыкы? 6 метр квадрат. Мына Танукенин жанындагы эле 260 миң. Издегендер болсо мына кайрылып көрөргүлө. Келип көрүп кеткиле. Алып кызыккандар иштеткиле. Кызыккандар көп. Кузминкиде помещение издегендер көп. Ошолорго жөнөтүп коебуз. Номерларын ачсаңыздар дагы толугураак маалымат айтат. Агабыз айтып атат, 1 миллионду берген болсо 500 миңини кичине бөлүп төлөсө дагы болот дейт. Кичине бир жеңилдик кылып берелик биз дагы дейт. Договор кылып жанагы кыла бересиңер да эми. Жаздырыпчы, чтобы же видео студия кылып, өзүңөр сүйлөшүп аласыңар. Көрүшкөнчө туугандар, аманчылыкта жолуга берелик. Ассаламу алейкум.